Саламатсыздарбы? 7 каналдын оосунда 7 күн деген программа биз өтүп бараткан аптанын окуяларын талдаганга аракет кылабыз. Жаңылыктарды, окуяларды бизде конокто Абдыкадыр Султанбаев, маданиятка эмгеги сиңген ишмер, журналист жана коомдук ишмер. Рахмат сизге. Ишемби күнү убакытта алып келгениңиз үчүн. Жаңылыктардын биринчи тобун мен окуп көрөйүн. 3 топко бөлүп алгам. Рахмат сиздерге да ушу студияга чакырганыңыздар үчүн. Негизги окуяларды. Биринчи тобу. 13 декабрда президент Садыр Жапаров Кабар агенттигине интервью берип, кыргыз-тажик чегарасын тактоодо талаш жерлерде да тил табышуу болду. Илгертен талаш болуп келген жерлерди теңме-тең бөлүштүк. Айрым жерлерди теңме-тең алмаштык деп билдирди. Коррупция менен күрөшүү күнү 9 декабрда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдирүү жасап, коррупциянын куйругун кестик эле, эми башын алабыз деп билдирди. Жакын арада башын да жок кылат экен. Адам укуктарын коргоо күнү 10 декабрда президент Садыр Жапаров атайын кайрылуу жасап, адам укуктарын сыйлоо адилеттүү коомдун негизи деп билдирди. Баш ордосу Париж шаарында жайгашкан чегарасыз репортерлор уюму 12 декабрда 24 жылдын жыйынтыгын чыгарып, дүйнөдө 54 журналист өлтүрүлгөнүн билдирди. Отчетто жыл башында Кыргызстанда 11 журналист кармалганы дагы отчетко кириптир. 11 декабрда эл аралык тоолор күнү белгиленди. Кыргызстан азыр тоолуу өлкөлөрдү өнүктүрүү боюнча дүйнөдөгү эң демилгелүү мамлекет болуп калды. Анткени Андорра негедир бул иштерден четтеп калыптыр. 27-жылы 2-чи дүйнөлүк тоо саммитин өткөрүү дагы Кыргызстан тарабынан демилгеленип, пландалып жатат. 11 декабрда мурдагы баш прокурор Асанбек Шаршеналиев каза болду. Март айында ал 85ке чыкмак экен. Ушулардын ичинен негизги окуя деп чегара маселеси чечилип жатканын айтсак болот го. 4 мамлекет менен чегарабыз бар Кыргызстандын, акыркы мына Тажикстан калган, аны менен дагы чегара маселеси чечилип жатат. Кандай деп ойлойсуз? Мынакей өзүңүз белгилеп кеткендей, мына өтүп бара жаткан жума ар кандай окуяларга бай болду десек эч жаңылышпайбыз. Ана мынакей эң негизги окуяларды өзүңүз санап баса белгилеп кеттиңиз. Мен ойлойм, мынакей Кыргызстан элинин көңүлүн бурган маселе, мен ойлойм, мынакей чегара маселеси болчу. Өзүңүз жакшы билесиз, мына эгемендүүлүк жылдарынан бери эле мына быйыл эгемендүүлүктүн 33 жылдыгын белгиледик. 33 жылдын ичинде баягы элдин мындай көңүлүндөгү, элдин ушу чечилсе деп тилек кылган маселелердин бири чегара маселеси болчу. Анан өзүңүз билесиз, баягы Көкөтайдын ашы көп чырдын башы деп чегара маселеси да канча эл аралык баягы пикир келишпестиктердин ал тургай жана чыр чатактардын да себепкери болуп келди. Жакында эле болуп өткөн огу Баткен окуялары элдин эсинен али чыга элек. Анан мен айтар элем, мынакей азыркы өлкөнүн жетекчилиги президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров, премьер-министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Усенбекович Жапаров, улуттук мамлекеттик коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевтердин аракети менен мен элдердин баары мынакей ушу жумада бир топ массалык маалымат каражаттары, социалдык түйүндөр аркылуу өздөрүнүн мындай ушул маселеге чекит коюлгандыгын канааттануу менен белгилеп жатышат. Өзүңүз баса белгилегендей, президент өзүнүн Кабар агенттигине берген маегинде да ушу чегара эки тараптуу кызыкчылыктарды эске алуу менен чечилгендигин баса белгиледи.
Albatta bул маселе оңой олтоң турган жок. Канчалаган татаал сүйлөшүүлөр, канчалаган документтерди карап териштирүү аркылуу анан кийин мына эки тараптын тең кызыкчылыгын эске алып тил табышы менен чечилгендиги ошого эки тарап тең мындай макул болгондугу мен айта берелим жакшы көрүнүш. Өзүңүздөр билесиздер, мынакей ошондо президент да баса белгилеп айтты. Мынакей Кыргызстан өзүнүн коңшу мамлекеттери менен мындан ары чек ара маселесинде эч кандай талаш тартыштар болбой тургандыгын, чек аралар такталып бүткөндүгүн мындай айтты. Мен айтам, бул абдан жакшы, кубанычтуу кабар. Себеби дегенде, мына чек аранын такталышы менен мынакей чыр-чатактардын болушуна эч кандай жол берилбейт. Эң башкысы мына эл аралык мамилелер мындан ары жандуу өнүгө баштайт. Ошолордун эле чек аралардын жабылышы, чыр-чатактардын кесепеттери канчаладаган элдердин бейпил турмушуна, экономикалык байланыштарыбызга өтө кедергесин тийгизип келгендиги жашыруун эмес. Анан биз ойлойбуз, мына Кудай буйруза мына өз ара чек ара посттору ачылса, элдер баягы кирип чыгып аралашып жүргөн элдер мына ошондой бейпил турмушуна мурдадакай жакшы мамилелерди өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Карым соода катнашы, башка маданий байланыштар, экономикалык байланыштар бир топ жанданат. Ошолордун баардыгы элдердин жакшы ынтымактуу жашашына өбөлгө түзөт деп ойлойбуз. Анан дагы мен бир белгилеп айтар элем, азыркы мамлекет жетекчилеринин эң зор эмгеги мына Кыргызстандагы чек ара маселесин биротоло чечишкендиги. Мына 33 жылда эч бир бийликтин тушунда жетишилбеген ийгиликтерди мына азыркы биздин мамлекет жетекчилерибиз ушундай жакшы жыйынтыкты камсыз кылды. Мен ойлойм, бунун баардыгы Кыргызстан эли, айрыкча мына чек ара аймагында жашагандар өтө ыраазы болуу менен белгилеп жатышат. Өзүңүз жакшы билесиздер, мынакей азыр Өзбекстан менен эч кандай чыр-чатак чек ара маселеси биротоло чечилген. Казакстан тарап менен да, Кытай тарап менен да. Анан ошон үчүн мынакей Кудай буйруса мына кошуна мамлекеттери менен тынч ынтымакта жашоо, өз ара карым катышты өнүктүрүү, кызматташтыкты чыңдоого жакшы өбөлгө болду деп ишенимдүү айтсак болот. Анан экинчи маселени дагы өзүңүз белгилеп кеттиңиз. Ошо өткөн жумадагы эң маанилүү маселелердин бири мына 12-13 декабрда Москва шаарында көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин өкмөт башчыларынын кеңешмеси болуп өттү. Анан кийин мен ушулар жөнүндө бир жаңылыктарды да окуп койбойбу? Мейлиңиз. Ушу экинчи топко өтүп баратабыз, жаңылыктардын экинчи тобуна. Мына сиз айта кеттиңиз, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 12 декабрда Москвада өткөн КМШнын өкмөт башчыларынын кеңешинде эмгек миграциясында дискриминация болбош керек. Кимдир бирөө мыйзам бузуп атса, башкалар андан жапа чекпеш керек деп билдирди. Анткени Москвадагы жана Думада башка бир саясатчылар ар башка нерселерди айта баштады мигранттар жөнүндө.
Тышкы иштер министринин биринчи ордун басары Асейин Исаев 11 декабрда ошол жыйындын алдында Москвада Орусиянын тышкы иштер министрлигинде болуп, эл аралык терроризм менен күрөшүү алкагындагы кызматташуу маселелерин талкуулады. Энергетика министри Данияр Амангелдиев 11 декабрда билдиргенге караганда, Камбарата 1 ГЭСин курууга эмдиги май айында Дүйнөлүк банк $500 миллион бөлүп бермей болду. Энергетика министрлигинин айтымында 12 декабрда өлкө боюнча 79 миллион киловатт-саат электр энергиясы керектелген экен. Бул рекорд. Буга чейинки эң жогорку көрсөткүч 73 миллион киловатт-саат болуптур. Былтыр 14 декабрда катталган экен. Демейде Кыргызстан күнүнө 50-60 миллион гана киловатт-саат керек дейт. 11 декабрда энергетиктер Баткендеги алыскы Зардалы айылын электр жарыгы менен камсыз кылганы тууралуу билдирди. Айылда 56 үй бүлө жашайт экен, бир мектеп, бир ФАП жана 2 мечит бар экен. Эне жана баланы коргоо борбору билдиргенге караганда, үстүбүздөгү жылы бөйрөк алмаштыруу боюнча 20 бекер операция жасалыптыр. Жылдын аягына чейин дагы 2 бейтап операциядан өтөт экен. Эмдиги 2025 жылы болсо 50 бекер операция жасалат экен. Ушулар жана сиз баштап кеткен Москвадагы жыйынга токтолсок кандай дейсиз? Мынакей өзүңүз абдан туура белгилеп кеттиңиз. Кийинки мезгилде мынакей жанагы Евразиялык экономикалык комиссияга кирген, анан кийин жанагы көз карандысыз мамлекеттик сериктешине кирген өлкөлөрдүн өз ара интеграция маселелери процесстери мындай байкаларлык тереңдеп бара жатат десек болот да. Ошо көз КМШ өлкөлөрүнүн саясий, экономикалык жана маданий, гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташуусу жыл өткөн сайын улам чыңдалууда. Анан мен ошол сүйлөшүүлөргө мындай кичине байкоо салып карап турдум. Ошондо ошолордун жана кабыл алган документтеринде де белгиленип атат. Шериктештик мамлекеттердин эр аларык аренадагы бедели да жогорулап бара жаткандыгын алар өздөрү да канааттануу менен белгиленди. Мисалы жана КМШ өлкөлөрүндө ички дүң продукция мына быйылкы жылы 4,2% өскөн экен. Анан ошондой эле жанагы Кыргызстандан ички дүң продукциянын өсүшү быйыл 109% түзүптүр. Январь, ноябрь айларында. Анан ушунун баары мынакей жанагы өз ара кызматташтыктын үзүрү жемиштүү экендигин ошо өкмөт башчылары бир добуштан белгилешти. Анан өзүңүз баса белгилегендей бу жерде бир катар маанилүү документтер да кабыл алынды. Мисалы жанагы КМШга мүчө мамлекеттердин ортосунда транспорттук комплексти санариптик трансформациялоо жагына мындай жана меморандум кабылданып кол коюлду. Кудай буйруза мына ошолдо жана карым катыш маселелерин бир топ жандандырууга өбөлгө түзүлдү. Жеңилдетет. Айрыкча мына сиз баса белгилегендей жанагы 25-26 жылдарга гуманитардык кызматташтыкты жандандыруу, өнүктүрүү маселеси талкынданып, ал боюнча да документтерге кол коюлду. Анан кийин эң башкы дагы бир жетишкендик мына өз ара жанагы соода маселелерин жөнгө салуу. Кээде жана чек араларда, тигүүлөрдө товарларды өткөрбөй андай мындай болуп атпайбы? Мына ошондогу маселелерде терең талкууланып, тиешелүү чечимдер кабыл алынгандыгын, мындан ары соода сатык маселелериндеги ар кандай тоскоолдуктарды жоюу жөнүндө да ошо олуттуу сөз болду. Анан эң башкысы мына биздин ойлонткон маселе миграция маселеси. Анан ошондо жанагы миграция маселесине ар кандай жанагы жасалма тоскоолдуктарды келтирбөө маселеси жөнүндө да биздин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбеков чөчө батыл көтөрдү.
кийинки өзүңүздөр жакшы билесиздер, миграция жаатында ар кандай маселелерди Россия тараптан да көтөрүлүп атпайбы? Мисалы мигранттардын жана орус тилин билбеген балдарды мектепке албоо, андай мындай тиги бу, анан аларды каттоо маселеси дегендей. Мына ошолордун баардыгын баягы жана жумуш орундарын, анан баягы жумушту эркин жүрүү маселелери да, эркин жүрүү маселелери да абдан олуттуу сөз болду. Анан кийин мен өзүм катышкан бир учурду маселени айтайын. Мына мен ушул жуманын башында Алматыда Евразия өнүктүрүү банкы, бул жана Евразиялык экономикалык комиссиянын негиздеген банк, өтө олуттуу банк. Ошол банк жыл 2015 жылдан бери Евразиялык экономикалык интеграцияны чагылдыруу жаатында журналисттер арасында эл аралык конкурсту өткөрүп келет. Мен ошол конкурстун 15 жылдан берки жюри мүчөсүмүн. Анан быйылкы жылыда ошол конкурстун жыйынтыгы чыгарылды. Ошонун алкагында Евразиялык өнүктүрүү банкынын жетекчилери, Евразиялык экономикалык комиссиянын жетекчилери менен ар кандай экономикалык темаларда пресс-конференциялар уюштурулат. Мына ошондой быйылкы пресс-конференцияга Евразиялык экономикалык комиссиянын төрагасы Бакыт Сагынтаев өзү келип катышты. Евразиялык өнүктүрүү банкынын жетекчилери, төрагасы, орун басарлар баары катышып, ошо Евразиялык өнүктүрүү банкы ошол жана Евразиялык экономикалык комиссиянын мүчө өлкөлөрүнүн кандай долбоорлорду каржылап жаткандыгы жөнүндө өтө кеңири маалымат берди. Жана сиз өзүңүз баса белгилүү айтып кетпедиңизби? Жана экономика жана коммерция министри Амангелдиев Камбарата ГЭС-1ди каржылоого Дүйнөлүк банк 50 миллион доллар, 500 миллион доллар каржылоону чечкендиги. Май айында бөлүп беребиз дептир. Мына ошол эле маселе Евразия өнүктүрүү банкы тарабынан да каржылоо чечилгендигин, келишимге кол коюлгандыгын ошол жерде Евразиялык өнүктүрүү банкынын төрагасы Подгузов өзү жарыялады. Анан биздин дагы бир кубанарлык нерсе, бир эле бир Камбарата ГЭС-1 менен чектелбей, мынакей биздин дагы бир жүрөктү өйгөн жол катнаш маселелери. Муногу Ош-Бишкек жолун жеңилдетүү жаатында Бишкек, Күнту, Белогорка, Арал, Сусамыр жолун каржылоодо чечилгендигин ошол жерде айтылды. Ошондой эле жанагы Сусамырда Көкөмерен суусуна ГЭСти куруу маселесинде, каскад куруу маселесинде ушу Евразиялык өнүктүрүү банкы тарабынан каржылана тургандыгы мына ошол басма сөз жыйынында жар салынды. Кайсыча эмең өтөткөн белден анда? Төө ашуу эмес, бир жактан бы? Төө ашуу эмес. Ошону жанагы булардын баардыгы айтып атам. Ошондо жанагы кыйла кыскарып атат. Мынакей азыр биз жанагы Сусамырга же Ош тарапка, Таласка бара атканда төө ашууну ашып атпайбы? Булар болсо мынакей Бишкек, Күнту, Белогорка, Күнтудан өйдө дароо эле чыгат го. Арал ошо түз жерден эле эч кандай ашуу бели жок. Эгер ошолордун баары ишке ашып калса, мынакей карым катышты байланыштарды да жакшыртат эмеспи? Мына өткөндө биздин президентибиз айтпадыбы? Мынакей жанагы өзгөндөгү айланма жолду ачып атыпчы. Мынакей эгер дагы бир топ проекттер бар. Мисалы Токтогул ГЭСин жанагы айланып өтпөй түз үстүнөн түз жол салуу, көпүрө салуу маселелери. Инвесторлор болсо чыккыла, биз ошолор менен кызматташабыз, макул деп атпайбы? Мына ошолордун жолдордун салынышы баары мынакей ошо элдердин карым катышын, экономиканы чыңдоо, өнүктүрүү жаатында жасалып аткан
иштер да. Ана мен ойлоп атканым, ошо мына Москвада болуп өткөн өкмөт башчыларынын жыйыны да өтө жемиштүү, анан конкреттүү так маселелерди чечкендиги менен айырмаланат десек болот. Айрыкча мына мен жыл сайын ошол жана Евразиялык өнүктүрүү банкы өткөргөн жыйынга катышам. Алар да жылдан жылга мынакей ошого Кыргызстан, Казакстан, тиги Белоруссия, Россия ошол жактагы ири долбоорлорду каржылоого олуттуу көңүл буруп жаткандыгын. Анан эң башкысы ошого мынакей келерки жылы Азербайжан Өзбекстанда мүчө болуп өтүү ниети бар экендигин билдирип жатыптыр. Мен ойлойм, бул ошол мынакей биз менен илгертен Совет доорунан бери карым катышта болгон мамлекеттердин өз ара байланышын чыңдоого да өбөлгө түзөт. Мен ойлойм, мына өткөндөгү жуманын эң башкы кабарларынын жаңылыктарынын бири ушул десек болот. 3-чү топ көтөрүлүү жаңылыктардын. Мен окуп көрөйүн 6-7 жаңылыкты. 11 декабрда Каракол шаарынын Элиялык аэропорту ачылды. Салтанатка президент Садыр Жапаров да катышты. Аэропорт саатына 25 жүргүнчүнү өткөрө алат дейт. 1 саатта 25 жүргүнчү. Буга чейин Казарман, Талас, Кервен аэропорттору оңдолгон, жакында Нарын аэропортто оңдолуп деп жатат. Ушундай аябай мурда такыр жок болуп кеткен авиа каттамдар жанданат десе болот. 11 декабрда Жогорку Кеңеш 25-жылдын бюджети тууралуу мыйзамды кабыл алды. Киреше 26 миллиард сомдук профицит менен 473 миллиард сом болот деп бекитилди. Бишкекке иш сапары менен Хорватиянын тышкы иштер министри Гордон Радман 11 декабрда келип, эртеси эки өлкөнүн ишкерлери өткөргөн бизнес форумга катышты. 12 декабрда Жогорку Кеңеш дин тутуу эркиндиги тууралуу жаңы мыйзамды биринчи окууда кабыл алды. 10 декабрда депутат Айсулуу Мамашева кээ бир имамдар бир күндүк же бир түндүк десе болот го нике кыюуга барып жатат деп Жогорку Кеңеште билдирди. Муфтийдин ордун басары Жоробай Шергазиев болсо андай түшүнүк шариатта дегеле жок. Жана имамдар андайга барбайт деп жооп берди. Депутат Бакытбек Марипов Жогорку Кеңештин 10 декабрдагы жыйынында кыргыз мектептеринде араб тили боюнча сабак киргизүүнү сунуштады. Кайсы окуяны айтат элеңиз? Мына авиа каттамдар мисалы мынакей жана мурда да башында да айтып кеттим, азыр да өзүңүз да белгилеп атасыз. Негизи мынакей азыр мынакей бүгүн 14 декабрь жыл уже жыйынтыкталып атат. Ана мен ойлоп атам 2024 жыл мынакей Кудай буйруса тарыхта өзүнүн татыктуу ордун ээлеген жылдардын бири болот десек эч жаңылышпайбыз. Быйылкы жылы мынакей Кара Кыргыз автономиялуу областынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына анан 100 объект деп белгиленди эле. Ошолордун баардыгы Кудай буйруса ийгиликтүү ишке ашты. Анан кийин биз ойлойбуз, мына өкөбүз чогулап эле келтирип мына өкмөттү мактап атат дегенде. Биз баягы буну дадилдүү болгон фактылар менен айтып жатабыз. Анан чын-чынына келгенде ири канчалар деген заводдор ачылып атат, фабрикалар ачылып атат, ишканалар, мектептер, социалдык объектилер. Мындай алып караганда Кыргызстан зор курулуш аянтчасына айланды. Ошолордун баардыгы ыраттуу жүргүзүлүп келе жатат. Ошол менен эле катар коррупцияга да аябагандай катуу күрөш эч мындай токтоп калган жок. Мына ошондой үзүрлүү иштердин жыйынтыгы өзүңүз айткандай мынакей жакында ачылган Каракол эл аралык аэропортунун пайдаланууга берилиши. Себеби дегенде мына Ысык көлдө ири жана туристтик долбоорлор ишке ашырылып жатат. Үч чоку деген эмне деген долбоор.
аны керек болсо мына өтө амбициялуу долбоор. Керек болсо ошол курулуп пайдаланууга берилсе, ошол жерде жана дүйнөлүк кышкы оюндарды өткөрүү максаты коюлуп жатат. Бул эмне деген эбегейсиз мындай жакшы ой тилек, туурабы? Мына ошондо карым катышты жандандырууга Каракол эл аралык аэропорту, Тамчы эл аралык аэропорттору мен ойлойм өзүнүн татыктуу салымын кошот. Анан мындай ушундай иштер дагы да жүргүзүлө берет. Өзүңүздөр белгилегендей, мынакей жанагы жогорку кеңеш тарабынан 2025 жылдардын бюджети бардык окуудан кабыл алынды. Анда да бир топ өтө ири долбоорлор, абдан жакшы максаттар белгиленген. Анан эгер ушундай темп менен бара жатса, мен ойлойм ошолордун баардыгы Кудай буйруса ийгиликтүү ишке ашарына биздин көзүбүз жетип калды. Авиакаттам дегеле жоголуп кеткен да, ички авиакаттамдар. Ички авиакаттам бир гана ош тарапка элдир селдир болуп калган. Ош тарапка да, даже жана Жалал-Абадка да болбой калган. Эми азыр андайды айтып атсак, жана Жалал-Абадтын аэропортунун курулушуна мына 200 миллион долларлык чоң аэропорт курулганы жатат. Бул эмне деген? Ошондо мен айтайм, мына ушулардын баардыгы Кыргызстандын эл аралык карым катышын, анан кадыр баркын, анан экономикалык туруктуулукту камсыз кылууга чоң өбөлгө түскөн долбоорлор, иштер. Ооба. Ичинде самолеттер жана учактар анан кийин жана өзүңүз да башында белгилеп кетпедиңизби? 10-декабрь адам укугун коргоон эл аралык күнү. Анан бизде адам укугу кандай, анан жанагы журналисттер тигиндей мындай депчи. Анан мен айтар элем, бул эң башкысы жанагы бизде мынакей жанагы мыйзамды бекем сактоого, жоопкерчиликти сезүүгө да олуттуу көңүл бурулуп атат. Ал адам укугун мындай кысымга алуу эмес болгону жөнөкөй эле талап. Мыйзам чегинде мыйзамды сыйлоо менен иш жүргүзгүлө, жашагыла деген эле талап. Анан менин дагы көңүлүмө толгон бир маселе айтып коеюн. Мына өлкө жетекчилери жана Кемпирабад маселесине байланыштуу бир топ кишилер камалып, анан соттор анан акталып чыгып, азыр иштери да кайра сотто каралып атпайбы? Шаардык сотто. Мына ошолор менен жолуккандыгы, ошолорго диалогко баргандыгы, президент баш болуп, УКМКнын төрагасы төш болуп, ошолор менен көзмө көз жолугушуп, анан Кемпирабад маселесин кандай жол менен чечилгендигин түшүндүрүп бергендиги, мен ойлойм бийлик менен мынакей жана өзүнүн оппоненттерин менен диалогко баргандыгынын жакшы көрүнүшү, жышаны деп айтар элем. Болбосо ишиңер сотто каралып атат, биз кийлигише албайбыз, мүнөзүңөр ошол деп койсо деле болот эле да. Жок, мынакей диалогко барып түшүндүрүп, ынандырып барган аракеттери, мен ойлойм, мына бийлик менен жарандардын ортосундагы диалогду, мамилени жакшыртууга шилтенген кадам десек болот. Жакшы жышаан бунун өзү. Кандай болгондо да сүйлөшүп, кеңешип турган албетте жакшы. Сот чечими ал такыр башка, аны деле көрөбүз, кандай кинакталып чыкты, берки сот кызматтан кетем деген арыз жазса, аны кабыл албай койбоду, жок болбойт андай. Бул да тарыхта биринчи жолу болуп атат. Элдин баары түшүнүп калган, Кокуйда баягы Кемпирабадчыларды актап жибергөндүгү үчүн куугунтуктап атат. Жок, бул жерде эч кандай куугунтук болбогондугун президент кайра жок, кетүүгө эч кандай себеп жок экенин, иштей бер деп анын отставкасын кабыл албай койду. Бул да жакшы жышаан десек болот. Рахмат сизге. Биз өтүп бараткан аптадагы негизги окуяларды
талдыганга харакет кылдык. Бизде конокто Абдыкадыр Султанбаев болду, журналист, коомдук ишмер, маданиятка эмгек сиңирген ишмер. Рахмат сизге. Сиздерге да чоң рахмат, ишиңиздерде ийгилик болсун. Саламаттаңыздар.